Салам достор, бул Ова ТВ каналындагы мастер-класс берүүсү. Биз бүгүн айымдар үчүн тырмакка кандай кам көрүү керек? Дал ушул жөнүндө кеңеш алабыз. Бизге бүгүн бул тармакта 5 жылдан бери эмгектенген мастерибиз жардам берет. Бүгүн биз Кылымай салонунда бир метеже менен айымдар үчүн өзгөчө бир мастер-класс алабыз. Жаз айында негизи айымдар ар дайым тырмактарына кам көрөт эмес, андыктан биз бүгүн сонун бир маникюрдун түрүн жасап көрөбүз. Бизге алгач эмнелер керектелет бир метеже? Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн классический обрезной маникюр болот. Эң биринчи бул кыздын колунун пальчиктерине жараша форма создойт деп алабыз. Ага бизге пилка керек. Шлак жасагандыктан бафикти колдонобуз. Анан бул жерде уже обработанный шипчиктерибиз турат. Булар 3 этаптан обработкадан чыгып келип, уже дайын. Азыр клиенттин көзүнчө дагы өзүбүзчө обработка кылып коебуз. Бул жерге шипчик, анан пушер керектелет. Ондай экен. Негизи мен атын билбейт болчумун мондай шипчик. Аты шипчик. Бул пушер деп айтылат. Андай эмесе баштайлы. Маникюр баштаардын алдында биз өзүбүзгө колубузга перчатки, маска тагып алабыз. Бул маска бизге бул тырмактагы чыккан пыльдардан сактайт. Ошо биринчи форма создавать этебиз. Бул кыздын колунун ички колдорго квадрат формалар жакшы жарашат. Если колдордун пальчиктери кыска, толук болсо, аларга овальный, миндальный формалар болот. Ошолорду ошондой кылып пилтетип создавать этебиз. Бул кыздын колуна азыр биз квадрат формасын создавать этебиз. Квадраттын эки түрү болот. Острый квадрат, мягкий квадрат деп. Биз бул кызга азыр квадратты создавать этебиз. Азыр бул кызга биринчи тырмактарын форма создавать этип, кутикулдарын алып, анан кийин шлак, гелевый лак покрытие алып беребиз. Негизи жай айында шлак канча убакытка чейин кармалат? Негизи эле шлак өзү 2 жумадан өйдө кетет, 2 айга чейин деле жүрө берет. Өчпөйт, просто тырмак өсөт, бери өстү. Тырмак өсөт. Мисалы 2 жума тырмак шлактын алдына турганда ал дем албайт турабы? Гелевый лактан аба өтөт, дем алат. Демек азыркы кезде тырмакка эч кандай зыяны жок ушунда шлактын. Если туура жасалса, туура снимать этилсе, кайрачы тырмакка эч кандай зыяны деле жок. Жарайт. Бул колдонуп атканыбыз пилка. Негизи пилкалардын түрү болот эмеспи? Анан болот. Бул деген 150, 120 гибрид деп айтылат. 150сү бул острый болот, 120сы мягкий болот. Если тырмак катуу болсо, анда 150 менен коебуз да. Бул натуральный тырмактарга только жумшак пилка менен гана колдонушубуз керек. Бул пилкалар одноразовый. Бир клиентке бир эле пилка колдонулат, бир эле бафик колдонулат. Үй тармагында болсо, алар өздөрү жанагындайларды алышып алып, көп учурга колдонуш керек да. Биз мындайды алабыз, одноразовый да. Бул бир клиентке бир эле пилка, бафикти колдонобуз. Кызык болду. Азыркы кезде кандай, мисалы, түстөр модада болуп жатат? Быйыл кыздар кандай түстөгү тырмакты коюп баратышат? Азыркы учурда немеде, кышында мисалы темный цветтер болсо, жай учурунда светлый цветтер модада да. Ал өзүнүн колуна жарашыктуу, жакшы жасалса, жакшы эле болот. Эки жактагы алабыз, эки пальчик менен. Анан пилканы төс кармайбыз дагы. Формасы эки четинен алабыз, боковой жактарын. Алгач. Анан центринен квадрат формасы создойт этебиз. Бизде атайын окутула турган курстарыбыз бар. Ал жактан кенен айтылып, кенен көргөзүлөт. Канча убакытта үйрөнсө болот мисалы? Бул тармакты негизи өзү 1 ай. 1 айда? 1 айда үйрөнүп толук чыга алат да. Бир күндө 5 сааттан 8 саатка чейин болуп кетет. Бир күндө бир моделге жасайт. Биринчи күндөн баштап практика жүзүндө көргөзүлүп үйрөтүлөт. Алгач 2 каптан алат экенби? Сиз мени текшерип туруңуз. 2 капталым. Тура эле алып атамбы? Туруп, эми ортосун, Квадрат создойт атканда пилканы түз кармалыш керек. Мен тырмакты көрбөй калгандай болду да, ошон үчүн үстүнөн карайбыз.
пилка төс кармалса, төс ровный квадрат чыгат. Биздин кардарыбыздын тырмагы бир аз кыска экен, ошого же менин колума ыңгайсыздык жарат атабы, бир аз мага. Бул көнбөгөнгө да Көнбөгөнгө болуш керек. Азыркы кезде кыздар атайын узун тырмак кылып, тырмакта кадап жатышпайбы? Анан ал мисалы сынып калса, кандай кылып? Сынып калса, кайра бүт снимать этип, кайрадан наращивать этилет. Ал канча убакыт сарпталат ага? Наращивание негизи 2 сааттык убакыт алат. Анын эч кандай зыяны жокпу? Постоянно жасаганга болбойт. Бирок азыркы учурда күндөн күнгө жаңы эмелер чыгып атпайбы? Материалдар жаңы, техника жаңы, технологиялар. Көрүңүз, текшериңиз мени. Ошоштугу. Бир аз Бул жерде ровный квадрат чыккан жок сиздикинен. Меникинен кандай форма чыкты? Да, бир аз алат экенбиз. Бунуңуз острый квадрат болду, биз мягкий квадрат кылып атабыз. Ошондо 2 капталын да кошуш керек экен. 2 капталын бир аз эле алып коебуз. Эмес. Бул оруп кетпеш үчүн, ошон үчүн биз 2 пальчик менен 2 четиндеги. Ошону мага үйрөткөн жоксуз. Жок, көргөзүп бербедим будан. 2 четинди тартып алабыз дагы, тырмак. Этти тартып туруп ошондо. Ооба. Анан 2 четин кылабыз дагы. Анан центр ортосун алабыз. Если тырмак өзү бул жагыда кыска болсо, длинасы бул жагынан эти ашып турган болсо, чоң пальчигибиз менен түп басып алып, булдай тартып алып, анан форма создавать этсек, клиентке ыңгайсыздык жаратпайбыз. Ыңгайсыз жаратпайбыз. Мисалы кыска тырмактарга да ушулай кылса болотпу ошондо? Болот. Муну бир боесок көпкө чейин жүрүп атпайбы, өчпөйчү. Обычныйлардар өчүп кала берет. Ошондуктан азыр көп учурда ушу шлак менен келип лак жасатып атат да элдер. Биз мындайынан жаап алып өзүңүз көрбөй кылып атпайсызбы? Андай болбойт да, мынакей бул колду клиент колун бош ташташ керек. Бош таштайбыз. Алабыз дагы мынакей баш бармак менен ылдый өзүбүзгө каратабыз. Пилканы койдук, төс кармадык. Бирок өзүбүз үстүнөн көрүп турабыз. Ошондо жакшы форма чыгат. Негизи орусча аталышы мягкий квадрат экен, бирок биз кыргызча жумшак квадрат деп которуп койдук. Негизи тырмак алганда делечи, үй шартында эмне менен алыш керек, кайчы менен алыш керекпи, же узун тырмак өсүп кеткенде, же пилка менен кыскартыш керекпи тырмакты? Тырмакты эме жанагындай кыскартат турган эмелер менен эле кыскартып алып, анан пилка менен баары бир форма создавать этип коюшубуз керек да, ошондо пилка менен бизде тегиз, ровный, жакшы форма чыгат. Түртүп алгандан кийин, күчүккө түртүп алгандан кийин бафикти алабыз. Бафиктагы грубый мягкий жагы болот. Биз эмальди алып алабыз. Бул бизге шлактын жакшы отурганына жардам берет. Азыркы учурда көп мастерлер эме пилка менен алып салышат да үстүнчү. Ал деген мурун биз эме наращивание кылып атканда кылчубуз. Азыр практика жүзүндө өзүмө эме болуп кетсин да, бул менин өзүмдүн техникам болуп калды да. Бафик менен эле эмальдарын алып коем. Тырмакка эч кандай врети болбойт. Биз бул эмальди албай койсок эмне болот? Эмальди албай койсок, бул эмеде шлак жакшы отурбай калып түшүп калышы мүмкүн. Көпкө кармабай калат ошондо. Биз үй шартында мисалы азыр шлак коебуз, тырмагыбызга, анан үй шартында ошол нерсени ала алабызбы? Койгондон кийин үй шартында алсак болот. Обычный эле жидкость болот го, лак алган. Ошого эле ватага замачивать этип туруп эле, анан эме менен фольганы ороп замачивать этип 10-15 мүнөт отурат да үйүндөчү. Анан өзүндө сөзсүз мындай пушери болуш керек. Бирок көп эле учурда клиенттин көбү үйдөн өзүбүз алабыз деп тырмактарына зыян келтирип алышат да. Колун ысык сууга салып алабыз. Бунун ичине атайын өзүнүн ушу кутикулдарды жумшартып жакшы чыгара турган средстволорду кошобуз ичине. Если үй шартында маникюр кыла турган болсо, бунун ичине жидкое мыло деп койсо болот. Ошондо жумшартат тырмактарды. Анан бул башында айтып өтпөдүмбү, шипчиктер обработкадан чыгат депчи. Анан булар крафт пакеттерде болот да. Биз дайындап коюп, ошо жерге ачып дайындап койгом сиздерге эметипчи. Буну биз клиенттин көзүнчө 95% спирт менен дагы күйгүзүп обработка кылып коебуз.
негизи өзү буга чейин 3 этаптан өтөт. Биринчи атайын средствага чыланат, анан кийин жуулат тера, кургатылат, анан крафт пакеттерге салынып, сууга жарга кирет 1 саатка. Бир сырадан калып калган болсо түртүп алабыз. Анан шипшик менен биринчи, экинчи боковой жактарын лишнелерин кесе алабыз. Бул эч кандай зыян жокпу бул эми? Жок. Негизи бир алынгандан кийин ал эт кайрадан өсө берет деген ойчу. Неме да бул деген ушинтип айтышат көп эмелерчи. Бирок буну эслеп биз туура алган болсок, кутикулдар анча көп өспөгөн болсо, үстү түртөдөн алып койсок болот да. Постоянно ошондой кылсак, бул анча көп өспөйт. Мага абдан чоң эт кесилгендей болуп атат негизи. Бирок мунун баары ашыкча, Ашыкча эттери. Барды албай койсо эмне болот? Албай койсо тырмак бойгондо неаккуратно болот. Салонду ачканга канча каражат кетти? Кандай эмгек сарпталды? Анткени азыр борбор калаасынын көп жеринде эле салон ачып, эмгек кылайын деген жаштарыбыз бар. Ошолорго дагы бир кеңеш болуп кетсин. Бул тармакта өзүм иштегениме 5 жыл болду. Өзүм негизи 2 жыл башка салондордо иштегем. Процентке иштейт азыр салондордо. Ошентип иштеп жүрдүм. Андан кийин эме азыр көп эле салондордо эме болуп атпайбы, чач дагы бар. Ооба. Анан фенде шуму болот. Анан көп эле клиенттерден отчумда өзүнчө болсо жакшы болмок, башым ооруп кетти, шундан депчи. Анан ошондо ичимен ойлоп койчумун, мен өзүнчө жаңы тырмак жасаган кичинекей кабинет болсо да ачсам депчи. Андан кийин ошол негизинде ойлонуп жүрүп, декретныйга кеттим. Андан кийин жолдошумдун сунушу боюнча өзүнчө бир эме ачып, өзүнчө иштебейсиңби деп, ошо жолдошумдун жардамы менен ушул жак ачылып калды. Помещениени арендага алганбыз, бирок ичиндеги эмелердин баардыгын жолдошум кажылап ачып берген. Өзүм жалгыз иштеп башында, анан бир кыз алдым, анан 2 кыз, клиенттер спрос көбүрөөк болуп, ошентип отуруп азыр 7-8 кыз иштейбиз. 7-8 кызды тарбиялап өстүрүп келатасыз ошондо? 3-8 мастер болуп иштейбиз. 3 кабинетибиз бар. Ошо жалаң маникюр жасайбыз. Бир мүдүтчө негизи үйрөтөм деп калбадыңызбы буга чейинчи бул эмеде салондо? Анан ал баасы канча турат, эгер каалоочулар болсо сизге байланышса? Бизде немеде обучающий курстарды көп албайм. 1-2 эле кызды алам. Индивидуальный обучение алам, анткени анын ар бирине көргөзүп берип, ар бирин үйрөтүш бул менин уже милдетим болуп калат да. Анан ошондуктан көп алсам мен алардын баарын караганга жетишпей калам. Ошон үчүн 1-2 эле кыз алам. 1 ай окутулат. Күнүгө практика жүзүндө болот. Бүт баардыгы кирет. Полностью ногтевой курска маникюр, педикюр, шлактын түрлөрү, дизайн түрлөрү. Анан наращивание ногтей кирет. Тырмак өстүрүү. Үйрөнүп кетип алып, жумушу жок калбайт да. Бул сферасы өнүгүп өсүп атпайбы? Ошондуктан коркпой эле эметсе болот. Үйрөнүп атканда бүт материалдар берден берилет. Өзү эле келет, окуткан акысын эле төлөйт болду. Демек, чаймандардын баары бул жактан берилет экен. Болгону каалоо керек экен. Биз азыр ошондо. Биз азыр камуфляж сүкөт атабыз. Көп учурда орозо болуп атканда негизи орозодо дарат алынат да. Анан бул лактан даратка өтпөй калат да. Ошон үчүн көп учурда орозо айында лактардын баарын снимать этип, тырмактардын кутикулдарын эле алып коебуз да. Тазалап лак боелбойт. Негизи мен башка бир жерден шлак койдурган болчумун. Анан аны алдыргандан кийин мен тырмактарым негизи калыптуу болду, бирок жумшарып, анан бат-бат сына турган болуп калды. Ал ошол нерседен качыш үчүн эмне кылышым керек болчу мен? Бизде немеде азыркы учурда жаңы үйрөнүп алып, анан арзан материалдарды алып иштеген мастерлер да көп да. Ошол учурда ошол мастерлер көп учурда тырмактарды бузуп коюшуп, анан элдердин ойлорун өзгөртүп коюшат да, шлак зыян деп. Негизи
Бул сферада ушу 5 жылда атпайм. Ушу 5 жылдан бери мен американский шлактарды колдоном. Бул эч кандай вреди жок. Туура боёлуп, туура жасалса, анан снимать эткенде да туура снимать этсең, тырмакта эч нерсе болбойт. Тырмак наоборот жашынакы болуп өсөт. Мына ошондо эгерде мага окшоп айымдардагы ушундай тырмактары жумшарып сынып аткан болсо, аларга үй шартында кандай кам көрүүнү айтасыз деңиз? Эң жөнөкөй эле плов базабызго ушуну күрүчтү жууганда суусун төгүп салабыз да. Ошол сууну төкпөй эле өзүнчө бир идишке куюп коюп, ошого салып отурсак, ошол да жакшы укрепление кылат тырмакты. Мен негизи йод колдонгон болчумун, тура эле колдонгонмунбу? Анткени интернет баракчаларына кирип окусам, йод жакшы жардам берет деп айтышкан экен, жазылган экен. Ар кандай да йодду да көп учурда көп эле колдоно бергенде эле боло бербейт. Андан көрө лимон же болбосо тузу суу жардам берет да өзүнчө. Натуральный ошо кардардын тырмактары кыска болгондуктан ичке френч жакшы жарашат да, тырмагын узун көргөзөт, анан аккуратный көргөзөт. Достор, биз азыр акыркы баскычка келип калдык. Биз азыр сары түс менен боеп жатабыз. Бул эми биринчи пигмент деп айтылат. Белый краска менен чый алып биринчи. Анан үстүнөн сары пигмент коебуз. А бул сары сууга өчүп кетпейтпи? Жок. Үстүнөн закреплять этебиз. Сиздин иш тажрыйбаңызда мырзалар да келди беле сизге? Ооба, мырзалар да келишет. Болгон мен иштеген салонго бир бала келип, айтар жазатып кеткен да. Ал мисалы балдары болсо көп учурда ойлошот, бизге болбойт депчи. Бирок ошол эме эсимде калганда, ал негизи өзү жана машина оңдоочу жайда иштеген бала экен. Анан колдору, тырмактарын баардыгы кара май болуп ушинтип калган экен да. Анан ошо мен жанымдагы мастерге отурган ал. Анан эме болгондо маникюр жасатып, тазалатып тырмагын. Анан сүйлөшкөн кезинде свиданияга кеткен. Мынакей достор, абдан кызыктуу окуя экен чындыгында. Демек, сүйүү адамды эмне гана кылбайт. Мырзалары да келип маникюр кылдырганга чейин барат экен сүйүү. Эми буну закреплять этебиз. Бул топ деп айтылат. Тиги пигменттер түшүп калбаш үчүн. Ооба. Тырмактын лактарын күнүгө мындай жылтырап, жаңы жасагандай болуп турат да. Достор, биз моундай сон поз френч жасап алдык бүгүн. Анан Ажина, сиз бүгүнкү биздин мастерибиздин өнөрүнө канааттандыңызбы? Ооба, мага абдан жакты, сонун болду, оюмдагыдай чыкты, дагы келип турам. Айымдарды жөнөкөй гана нерселер бактылгат. Мисалы, кооз бир маникюр. Бүгүн биз дал ошол өнөрдүн өзгөчөлүктөрү, сырлары менен бөлүштүк. Кийинки эфирге чейин.